Рахмат, урматтуу төраға. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу чакырылгандар. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бир маселеге бургум келип турат. Кечээ күнү бюджет комитетинде, расширение комитетте бир маселе көтөрүлдү эле. Бул автоунаалар боюнча растаможканы өзүнүн калыбына келтирүү боюнча маселе көтөрүлдү эле. Ушул жерде биздин Темир Аргенбаевич Сариев премьердин аты аталган болчу, ал киши жооп бериптир. Ошол кишинин жообуна бир-эки мындай толуктоолорду айтып коеюн деп чечтим. Темир Аргенбаевич айтып атат, таможенный бажы биримдигине киргенибиз тарыхый туура чечим болду. Буну тарых тастыктап атат деп. Буну тарых тастыктап эл баасын берет, эл таразы тарыхый баа берүүгө мен оюмча эртерээк. Көп ийгиликтерге жетиштик дейт. 3-4 эле ийгиликтерин айтыптыр. Ошого мен бир-эки маселени айтып коеюн деп атам. Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна 500 миллион акча алып келдик. 500 миллион акча келген туура, бирок ошол акча бүгүнкү күнгө чейин освоение боло элек. Себеп дегенде Темир Аргенбаевич ошол келишимдерге кол коюп атканда, ошол акчанын алыш, элге берилиши туура каралган эмес. Бүт байларга бериле турган болуп. Залог банктын системасынан да оор. 3 миллиондон кем эмес. Талас областы 3 миллион алыш үчүн Бес Талас областындагы райондун акимият бардыгын залогко коюш керек. Же нарын каяктан кантип алат? Бул шарт өтө оор болгон. Орто жана чакан бизнеске эч кандай бул акча жеткен жок. Бүгүнкү күнгө чейин освоение боло элек. Экинчиси, 200 миллион доллар грант алганбыз деп. 200 миллион доллар гранттын баш аягы жок. Crocs International деген компанияга берилген, бүгүнкү күнгө чейин ошол лабораториясы, таможенный посттордун оңдолушу, бүт ушулар аягына чыккан эмес. Ошо ойдон баш аягы жок. Кайсы ийгиликтерди айтып атат, мен дагы деле түшүнбөй атам. Автоунаалар боюнча маселе көтөрүлгөн. 2020 жылга чейин биздин льготный периодубузду биз туура эмес пайдаландык. Темир Аргенбаевичтин токтому менен 2014 жылы коюлуп, 2015 жылы ишке ашкан, цифра менен айтып берейин. 2013 жылы 91 миң штук машина кирген. 2014 жылы 110 миң машина кирген. Ошол токтом ишке ашкандан кийин 2015 жылы 2 миң машина барып, 2016 жылы 68, 2017 жылы 69 машина түшүп калган. То есть мен айтайын деген, 110 миң киловатт машина кирсе, ар бир машина ташыган адам бир жылда 10 машина ташыган болсо, 10 миң киши ишсиз калып атат. Мейли түшкөн акча ал жактан единый болуп, ошол жактан өзүбүздүкү бөлүнсүн. 10 миң адамдын өкмөт ошол мезгилдеги жумуш бергендин ордуна 10 миң адам иштеп аткан адамдын жумушун алып коюп атат, кыл жип менен бууганда бир күндө. Автоматически токтоп атат. Бизден ошол 100 миң машинанын жарымын казактар ташып кеткен. Себеп дегенде растаможка арзан болуп, бизден ташып кетишкен. Ошол токтом кабыл алгандан эртесинен баштап биз казактардан, орустардан ташый баштадык. Бүгүнкү күнгө чейин, 2020 жылга чейин биз ошол темпте ташыган болсок, жылына 100 миңден ташыганда, акыркы 3 жылда 300 миң машина ташып келдик. 300 миң машина 5 миллиарддан жылына 15 миллиард сом растаможкадан акча түшмөк. Ошол растаможка ар бир машинанын растаможкасындай навар кылат, машина ташыгандар билет. Примерно маржа ошондой. 15 миллиард сом биздин жарандар 10 миң адам акча иштемек. Бул эмне пайда эмес эмне? Темир Аргенбаевич экологияны тазалаптыр. Ал киши эски машинаны келтирбегенге, эски машина кайра келип атпайбы?
Айылдарда карагыла, российский номер менен жүгүллер пайда болду азыр. Бүт эски машина азыр кайра наоборот келе баштабадыбы? Буну эмнесин ийгилик деп айтып атат, мен эч ошол Темир Алгенбаевичке там берген жокмун. Ал кишини мен өтө мындай күчтүү экономист, финансисттердин бир катарында кошуп жүрчү элем. Мен оюм бүгүнкү күндөн баштап тескери болуп калды. Биз таможня бажы биримине өтө шашылып киргенибиз, өтө алардын бүт эмелерине макул болгонубуз, Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой ошо маалда эртеңки президенттик шайлоону ойлоп туруп ушу иштер болгон экен. Бир эле машинага 11 000 төлөсө бүгүнкү эски тариф менен, таможня союзунун тарифи менен $29,000, 3 эсе кымбат. Жаңы машинаны айтып атам. Албетте анын бардыгы кетип калды да. Ошондуктан өкмөт мүчөлөрү могу жерде кетирген ошол мезгилде башында ошол Темир Алгенбаевичтин өкмөтү турганда кетирген кемчиликтерди мына орус кыргыз фондун ордуна келтиришиңиздер керек. Мына 200 миллиондун баш аягы жок. Казактардан 100 миллион алышыбыз керек, аны баш тарттык. Мына биздин таможня союзга кирген ийгилигибиздин кесепети ушундай болуп атат. Мына биздин бүгүнкү күндөгү ошо маалда турган жетекчилерибиз кечеги бүгүнкү өкмөттүн кылган ишине биздин берип аткан комментариябызды теригип мындай эмеде жооп берип атышат. Ал иштер иликтениш керек. Генеральный прокуратура, Финполиция, Сотный палата дагы кайрадан кайрылам. Эмне үчүн ушундай болгон, канча ущерб келген, ушун тезден иликтеп бизге жообуңуздарды беришиңиздерди биз суранабыз. Рахмат.